Жогоруда аткарылган курулуш иштери боюнча кененирээк маалымат алуу үчүн окуу жайдын ректору Исаков Каныбек Абдубаситович агайды конокко чакырганбыз. Саламатсызбы агай? Саламатсыздарбы? Куттуу студиябызга куш келипсиз. Рахмат. Студияңар кут болсун. Рахмат агай, сизге алгачкы эле суроом, жогоруда курулуш иштеринин аткарылышы менен студенттерге жакшы мүмкүнчүлүктөр жана шарттар түзүлүптүр да. Эми ушул курулуш иштерине канча акча каражат жумшалды? Бүгүнкү күндө билим берүүнүн сапатын көтөрүү үчүн заманбап билим берүүнүн инфраструктурасын жаңылашыбыз керек да. Себеби биз канча жыл советтик билим берүүнүн стандарттары менен жашадык. Окуу жайларыбыздагы, жатаканаларыбыздагы ошондой стандарттар менен болду да. Бүгүн өнүгүүнүн жаңы бир баскычына чыкканыбызда, эл аралык билим берүү интеграциясына аралашып, кадимкидей биз ошол жерде өзүбүздүн ордубузду көрсөтүүдө сөзсүз түрдө билим берүү инфраструктурасын жаңылаш керек. Ошон үчүн бизде бир топ жаңы курулуштар болду, капиталдык курулуштар, заманбап имараттар, окуу имараттары болду, заманбап жатаканаларыбыз, заманбап лабораториялар, бүгүнкү мезгилдин талабына жооп берген окууканаларын түзүү үчүн былтыркы жылдагы капиталдык курулуш иштерин кошуп эсептегенде биз бир 60 миллион сомдун айланасында иш аракеттери жасадык. Ал эми азыркы пландаштырып аткан иш аракеттерибиз дагы андан дагы көрөмдүү. Бирок ушул иштерди аткарууда бизге эң чоң жардам бул эл аралык инвестициялар болду да. Мына Кытай эл республикасы тарабынан, Түркия тарабынан, Евросоюз тарабынан, Азиядагы белгилүү коомдук уюмдар, эл аралык фонддор биз менен бүгүн өнөктөш катарында биргелешкен бир долбоолорго кирип аткан тараптардын дагы колдоосу өтө чоң болду. Биз ушул мезгилде акыркы 3 жылда эң мыкты инвестициялык климатты жарата алдык да. Инвестициялык ой жүгүртүүдөн биз ошол климатты түзүп жана аны өкүмдөтүү жолуна түштүк. Негизги жардам ошол тараптан болду. Бардыгыбызга белгилүү болгондой эле буга чейин медициналык клиника, стоматология бул сыяктуу чоң курулуш иштери курулуп бүттү да. Ал эми алдыда дагы ушул сыяктуу структураларды баштоо пландары барбы агай? Сөзсүз түрдө, себеби өнүгүп аткан университетте сөзсүз түрдө заманбап лабораториялар, окуу имараттары болуш керек. Ошон үчүн азыр биз баягы өнүгүүгө толук чыктык да. Ошон үчүн мына стоматологиялык клиника, медициналык клиникадан тышкары биз мына өзүңүздөр билесиздер, бир ай мурда эл аралык медициналык факультеттин жаңы окуу корпусун баштадык. Себеби билим берүү экспорту. Чет өлкөдөн келген 1,5 миңге жакын студенттерибиз бар. Аларга ошол эл аралык деңгээлде билим бере турган бир окуу структурасын баштадык. Кудай буйрса 2016 жылдын аягына чейин бүтөбүз деп аракет кылып атабыз. Андан тышкары дарылоо бөлүмүнүн өзүнчө бир чоң корпусун мына эртең 7-8 сентябрда баштайбыз. Ал дагы жаңы жылга чейин бүтөт деп пландаштырып атабыз. Ал эми филология факультетинин артына эл аралык стандарттагы Кыргыз Америка, Кыргыз Европа жана борбордук китепкананы куруу боюнча Ош мамлекеттик университетинин интеллектуалдык борбору же болбосо университеттин акыл-эс борборун куралы деген чоң максатыбыз болуп атат. Андан тышкары мына Кытай эл республикасы тарабынан биз мына 3 жыл мурда Конфуций институтуна ачканбыз. Бүгүн каалоочулар окуйм деп ушул жерге келип изденип аткандар өтө көп болгондуктан бул жерде дагы бир чоң заманбап окуу имаратын Кытай тарапы менен азыр сүйлөшүүлөр башталды. Кудай буйрса биз мына 2016 жылдын башында муну баштайлы деген ниеттерибиз бар. Андан тышкары бизге эң чоң инвестиция мына Түркия тараптан баягы Иман лицейине. Иман лицейинин 600 орунду окуу имараты жана 400 орунду, 200 орунду кыздар үчүн ыңгайлашкан, 200 орунду балдар үчүн ыңгайлашкан жатакана. Мындайча айтканда бир 7-8 миллион евронун айланасындагы курулуш иштерин баштоо үчүн Түркия тараптан азыр Комаш деген жоопкерчилиги чектелген коом баштады. Азыр архитектуралык курулуш иштери жүрүп атат. Кудай буйрса 2016 жылы бул атайын ошо биздин инвесторлордун бюджетине кирген. Бул иш аракеттерибизди баштайбыз. Андан тышкары жаңы жатаканаларды курбасак болбойт. Мына биздин 8 жатаканабызда болгону 1600-1700 орун болуп атат. Бүгүн студенттердин каалоосу өтө жогору да. Бул багытта анан искусство факультетинин мына биздин шаарыбыздын борбордук бөлүгүндө турат. Чындап эле бир искусство факультети кала турган бир 4 кабаттуу имарат куруп, ошол биздин искусство адамдарына таандык болгон шарттарды жараталы деген дагы ниеттер. Мындай ойлор аябай көп да, бирок ал реалдуулукка реалдуу ойлор болуш керек, реалдуу кыялдар болуш керек. Реалдуу кыялдарыбыз бар. Андан тышкары Өзгөндөгү медициналык колледжге биз жаңы окуу имаратын алып атабыз.
Бул дагы ошол өзгөндөгү биздин бир чоң канатыбыз, структурабыз. Ал дагы мындай бир заманбап имаратка ээ болот жакын арада, Кудай буйрса 1 айдын ичинде деп ниеттенип атабыз. Анан тышкары Арашандагы теология факультетинде дагы 160 орундук жатакана бүтүрдүк Түрк инвесторлору тарабынан. Азыр окутуучулар үчүн мейманкана куруу иштерин баштап атабыз. Рахмат агай, суроолоруңузга жооп бергениңиз үчүн. Эми убакыттан пайдаланып, жаңы окуу жылына карата студенттерге болгон кайрылууңузду айтып кетсеңиз болот. Жакшы болот. Мына жаңы окуу жылы чоң максат, тилек, үмүттөр менен баштап атабыз. Жыл сайын мен өзүңүздөр билесиздер, университеттин жамаатына, студенттерибизге, биздин сүйүктүү студенттерибизге кайрылуу жасайм. Быйылкы жылдагы кайрылуунун эң башкы өзөгү билимдин сапаты, билимдин бардык студенттерге тегиз жана жеткиликтүү болушу, жана ошол студенттердин атаандаштыкка туруктуу билим алышына жетишибиз керек болуп атат да. Андыктан биздин сүйүктүү студенттерибиздин баарына ак жол каалаймын. Ким изденгиси келсе, ким алда кеткиси болсо, биз ошолордун аракеттерин колдойбуз. Рахмат агай, пландаган иштериңиздин баары аткарыла берсин. Биздин студиябызга келип маек куруп бергениңиз үчүн сизге ыраазычылык. Рахмат. Эске салсак, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин конокто Ош мамлекеттик университетинин ректору Исаков Каныбек Абдубаситович агайыбыз болду. Ал эми биз өз берүүлөрүбүздү улантабыз.